Биз азыр деңиз деңгээлинен 3500 метр бийиктикте тагыраагы Талас облусунун Чоң Чышкан тоосунда турабыз. Бул жерде Жер үй алтын кенинде Алиаз алтын компаниясынын ишмердиги тууралуу тааныштырабыз. Жер үй алтын кениндеги алтын жайгашкан тоонун эң бийик жери деңиз деңгээлинен 4000 метр бийиктикти түзөт. Ал эми биз азыр 3500 метр бийиктикте турабыз. Тоону ачык түрдө жардыруу жолу менен алынган руданы так ушул жерге алып келип жыйнап, анан кийин оор жүк ташуучу автоунаалар менен алтын өндүрүүчү фабрикага ташылат. Руда отсюда будет грузиться и возиться, значит, на золотоизвлекательную фабрику. Учурда жер үй алтын кенин иштетүү боюнча баардык долбоорлоо иштери толугу менен аяктап, жолдор салынып, ар кандай объектилер курулуп, электр энергиясы дагы алынып келинди. Жыл башында пландалган курулуш иштеринин алкагында сметалык наркы 303 миллион сомду түзгөн электр подстанциясынын курулушу дагы аяктады. Ушул алтын өндүрүүчү фабрика негизинен ушул подстанция аркылуу электр жарыгы менен камсыз болот. Бул жагынан Чат базар подстанциясынан алабыз биз негизги электр энергиясын. Чат базар подстанциясынан 21 миллион сомго Чат базар подстанциясы модернизация болду. Модернизация болуп, ал жерден биз электр кубатын бул жака алып келүү үчүн жогорку чыңалуудагы электр линиясын тартып келдик. Мына бүгүнкү күндө толугу менен бүтүп калды. Кудай буйруса, ушул декабрдын аягы, январь айына комиссия, атайын биздеги түзүлгөн комиссия ушул объектилерди кабыл алат. Бул жылуулук борбору жумушчулар жана кызматкерлер жашай турган жатаканаларды, ашкананы жылытып гана тим болбостон 6,9 киловатт электр энергиясын иштеп чыгууга жөндөмдүү. Өндүрүлгөн электр энергиясы кайра эле кендин аймагында керектүү өндүрүш жана тиричилик объектилерин жылытууга жумшалат. Мындан тышкары учурданын жанында көмөкчү кампалар жана ири техникаларды оңдоп түзөөчү жайлар ремонттон өткөрүлүп жаткан кез. Жер үй алтын кени толугу менен ишке берилсе, 1000ге жакын жаңы жумушчу орундар түзүлөт. Лицензиялык келишимде курулуш иштери жүрүп жаткан мезгилде жумушчулардын 70% Кыргызстандын жарандары. Ал эми 30% чет өлкөлүк атайын адистер деп көрсөтүлгөн. Ал эми алтын фабрикасы курулуп, алтын өндүрүлүп баштагандан кийин 10% чет өлкөлүк жарандар, 90% Кыргызстандын жарандары болуп эсептелинет. Курулушка инженердик техникалык багыттагы атайын тийиштүү адистер тартылган. Учурда жумушчулардын басымдуу көпчүлүгүн Талас облусунун тургундары түзөт. Компания тарабынан алар үчүн ишке керектүү баардык шарттар камсыздалган. Плотник, сварщик балдар бар, ар ким өз испеси менен иштешип атат балдар. Баары жакшы жетиштүү болуп эле. Тамак ашы жакшы, айлыгыбыз жакшы убагында эле алып атабыз. Ал эми бул жерге Талас алтын кен комбинатынын алтын өндүрүүчү фабрикасы, лаборатория, атайын кампалар жана калдыктар сакталуучу жай курулат. Биз ойлоп атабыз, мына бүгүн эртең ушу калдык сактана турган жерге фабрикага биз керектүү кагаздардын баарын, документтардын баарын алабыз, ошондо ишти баштайбыз. Бүт бул жерге биз тиги договор боюнча генеральный подрядчик алынган, бул казак фирмасы Алмаз инженеринг деген. Бүт техникасы даяр, уруксат кагаздарын алгандан кийин бүгүн эртең алсак, эртең уже баштайт бүт иштерин баарын. Кенди иштетүү укугуна ээ болгон акыркы 3 жылдын аралыгында Альянс алтын жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан мамлекеттик жана жергиликтүү казынага салмактуу салым кошулду десек болот. Мындан тышкары социалдык пакет түрүндө дагы атайын төлөмдөр каралып, ал каражаттар Талас облусунун социалдык экономикалык көйгөйлөрүн чечүүгө жумшалууда. $100 миллион лицензиялык условия боюнча Кыргызстан бюджетине төлөдүк. Будан тышкары ар бир социальный проекттерге биз жыл сайын 100 миллион сомдон төлөп турабыз. Будан тышкары мына бүт инфраструктурный объекттер жана биз айтып атканга бир $50 миллион көбүрөөк кетти азыркыга чейин. Жер үй Кыргызстандагы алтындын кору боюнча Кумтөрдөн кийинки 2-орунда турган ири алтын кени болуп эсептелет. Советтик мезгилдеги чалгындоолордун натыйжасында бул жерде 74 тоннадан ашык алтындын кору бар экендиги аныкталган. Айсара Тыналыкызы, Токтомуш Жекшенбай уулу, Нью ТВ, Талас облусу.